Саламатсыздарбы? Биз кардардын саякаты деген инструментти карайбыз. Ушуну толтурушубуз керек сиздер менен. Бул жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратат да бул инструмент. Мисалы, бизнес мүмкүнчүлүк деп турат биз сиздер менен англис тилин карап атабыз. Ошондо англис тили деп мен бул жака жазып коеюн. Анан место наблюдения. Эми биринчи сиз англис тилин же болбосо өзүңөр массажный же болбосо дагы бир туристический компания ачайын деп атасыз дагы. Анан ушундай кардардын саякаты деген листти толтурушуңуз керек. Ошондо жок дегенде бир 10го жакын конкуренттер бар да, башка фирмалар. Ошолорго барып эле клиент катары кирип эле анан ушуну толтурасыз да. Ошондо объект, за кем вы наблюдаете. Ошондо бир бул жака курсту жазып коесуңар, London School. Место наблюдения каерде? Бишкек же болбосо Стамбул. Анан этапы дейт, кандай этаптардан жүрүп атасыңар? Эң биринчи интернеттен, мисалы үчүн жаздыңар, интернеттен, Google'дан биринчи. Андан кийин телефон менен сүйлөштүңөр, экинчиде эле телефон. Анан үчүнчү офисине бардыңар, офисине кирдиңер, офиске кирдиңер. Андан кийин маалымат алдыңар. Балким курска жазыласыңар же кийин же дейсиңер дагы, анан чыгасыңар. Ошондо бир маалымат алдыңар, коштоштуңар, чыктыңар, анан ощущение, впечатление, сезимдер кандай болду, жакшыбы, жаманбы? Эми ошентип эле толтурасыңар дагы, ошондо көп нерсе үйрөнөсүңөр да силерчи. Ошондо бул толтургандан кийин мунун астында дагы ар бир шагта мүмкүнчүлүктөр бар да мына. Мисалы үчүн телефон, интернеттен көргөндө кандай сезим пайда болду? Жакшы сезим пайда болсо, мына бул жака сызып коебуз, Анан жакшы сезим пайда болсо, пока бардыгы жакшы. Эгерде жаман сезим пайда болсо, мына бул жака жазасыңар, ылдый жагына минус деп койсоңор болот, муну плюс деп койсоңор болот, айырмасы жок. Анан минус болгондо эле дароо мүмкүнчүлүктөр жаралат экен да. Ошондо ушу минусту кантип оңдосо болот, ошону бул жака жазасыңар. Анан өзүңөргө идея болот да, сразу бизнесиңерди кантип өнүктүрөсүңөр. Баштай элек бизнести да кантип жакшы жасаса болот конкуренттердикинен, айырмаланып. Ушинтип могу ар бир этапта, ар бир шагта силерге плюспу же минуспу кандай болот? Минус болсо эле сразу бул жака ошону кантип оңдосо болот, сразу эле жазып кете берет экенбиз. Анан ошондо силерге кошумча идеялар пайда болот. Үй тапшырма ушул инструментти аласыңар дагы 10 компанияны барып кыдырып толтуруп келесиңер.